Саламатсыздарбы. Эмесе Геошунду программасы. Октябрдын аягында Бишкек мэрин алмаштыруу сыяктуу окуя кечээ бүгүн дагы бир жолу кайталанып кете жаздады. Анда Азиз Суракматовдун ордуна Нариман Тюлеев мэр болууга аракеттенген, бирок жыйынтыгында мэрдин милдетин Балбак Түлөбаев аткарып калган. Кечээ күнү болсо дал ошол Түлөбаев күтүүсүздөн кызматтан чегинди жана бүгүн журналисттерге адал иштегени тууралуу айтты. Да айтып коеюн мен артыман изилдөөчүлөргө. Ушул Бишкек шаарынан мен 3 жыл иштедим. 1 квадратный метр жер алган жокмун. 1 камок салган жокмун. 1 оосо ачып, 1 жерге бир нерсе кылган жокмун. Муну текшерсеңиздер чыгат баары. Шаар кичинекей эле. Себеби жанагы ушул шаардыктар үчүн, эл үчүн иштегенге аракет кылдым. Кудайга шүгүр. Мэрдин милдетин аткаруучу кетери менен Бишкек шаардык кеңеши дароо кезексиз сессияга чогулуп, жаңы милдет аткаруучу кылып, Эрмек Нургазиевди шайлады. Жана премьер Улукбек Марипов дароо буйрукка кол койду. Бирок октябрда Суракматов менен Түлөев чогуу отурса, Түлөбаев менен Нургазиев бүгүн журналисттер менен жолукканда эки башка жыйын өткөрүштү. Нургазиев курулуш тармагындагы башаламандыкты жөнгө сала турганын айтты. С самого начала скажу. Бул жерде шаарыбызда мошенниктердин бандасы бар. Алар элге насыя берет. Анан төлөмдөр боюнча да адам кичинелеге чыгып калса, күрөөгө коюлган үйдө тартып алышат. Биз чатакташып кеткен жанагы аял, ошол компаниянын юристи, ошол мошенниктердин. Бирок Балбак Түлөбаевдин мурда кызматтан кете турган түрү жок болчу. Ал акыркы күнү жаңы вице-мэрди дайындады. Жаңы базарлар ачылат жана монорельс курулат деп жүрдү. Нургазиевди болсо бүгүн журналисттер Альянс курулуш компаниясынын юристи Ольга Новохадская менен байланыштуу улам жаңы суроо берип, жарга такады. Новохадскаянын айтымында Нургазиевге каршы 4 кылмыш иши бар. Эми билесиңер, Бозулан деген бир иштер, казинонун кармаган иштер бар. Жанагы аял боюнча бул ушул фирманын юристи. Анан ошол жерден биздин бир өзүбүздүн бөлүштердин собраниясы өтүп аткан жерге ал аял киши келип, 3-4 адам менен камерасын ушу сотканы даярдап коюп, сүйлөшүп аткан жерден бетимен чаа берген. Мен дагы какой-то реакция болуп кетти, мен да чаа бергем. Акыркы жылдары Бишкек мэринин кызматы өтө эле майдаланып кетти жана мэрия өзү коррупциянын гана эмес, кутумдар уюгуна да окшошуп баратат. Айрымдар түштүк магистралды куруп, жолдорду оңдой баштаган Нариман Тюлеевди эстесе, башкалар Ош базарын кесип өткөн жол салганы үчүн Иса Өмүркуловду мактайт. Бирок аларды эл ошол кезде эле сынга алчу. Азыр болсо андан да артык окуялар боло баштады. Bir кезде Бишкектин жетекчилиги өтө олуттуу болгон жана маселенин баарын Компартиянын Бишкек шаардык комитети Борбордук комитет менен акылдашып чечип келген. Азыр мэр деп аталып калган исполкомдун төрагасы партиянын айтканынан чыга алчу эмес. Ар бир маселе кылдат жана коомчулуктун катышуусу менен талкууланып чечилчү. Азыр андай олуттуулуктун изи да калбай баратат. Азыркы жетекчилер ал кездегилер менен салыштырганда жашы да, тажрыйбасы боюнча дагы жаш балдардай, бирок билгенин бербейт. Дайындалышыңызга президент каршы экен дегенде дагы Нургазиев бүгүн кебелип койбостон ишин улантты. Эртең менен болсо журналисттерге мен Садыр Нуркожоевич менен жолугуп пландарымды айткам, президент мага колдоо көрсөттү деп билдирген. Ким эмне деп ойлосо дагы өтө кызык абал түзүлүүдө жана кимиси көбүрөөк ыңгайсыз абалда калганын айтуу кыйын. Президентпи же премьерби, мурдагы мэрби же азыркыбы. Атамбаев менен Жээнбеков учурунда парламентаризм деп айтылганы менен маселенин баарын президент чечип жатат деп биз нааразы элек. Эми болсо президент аткаруу белгинин башына келип жатса, маселелерди премьер чечүүдө. Бирок жаш премьерди бийликке алып келгендер өтө күчтүү деп аңдаса болот. Ошондо саламатта калыңыздар.